түптө 30 үй бүлөгө эсептелген социалдык шаарча ачылды. 30 сентябрь күнү Түп айылында Ал Исмайыл Хаят айылы Уркаш ата социалдык шаарчасы ачылды. 2 батирлүү 15 үй 30 үй бүлөгө ылайыкталып, жашоого зарыл бардык шарттары менен камсыздалган. Шаарча демөөрчү Ахмат Хусейн Хаят жана Астанабил кайрымдуулук фондунун жардамы менен курулуп, райондун аярлуу катмары болгон үй бүлөлөргө 15 жыл жашоосуна каралган. Шаарчанын ичинде ФАП жана мечит орун алып, жергиликтүү тургундар, демөөрчүлөр жана расмий бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылды. Демөөрчү Ахмат Хусейн Хаят жана Астанабил кайрымдуулук фондунун президенти Абдыркелим Али Махамад шаарчанын алгачкы тургундарын куттуктоо сөздөрүндө облус жетекчиси Уланбек Далиевке жана Түп район акимине жардам көрсөткөн бардык тараптарга ыраазычылык билдиришти. Алар ошондой эле алгачкы конуш ээлеринин үйлөрүндө конокто болуп, даам сызып, жашоо шарты менен да таанышышты. Иш-чаранын жүрүшүндө алгачкы көчөттөр отургузулуп, шаарчанын көчөсүнө көрк берип калды. فيها البركة، الله تعالى يكون فيها البركة ويتقبلها يا رب. تقبل على المحسن إسماعيل خياط وعلى المحسن الكرام. Burala basıp sırdaşkanay, oyçunadır kıcırgal. Gündürdün ay, gündürdün ey, gündürdün ay. Oynop bir gana gülgünde oynop oygana jaşlarda oyunda sırrın aytsam debey jaşlım oşondo balım tilegin ay tilegin ey tilegin ay. Elinden uzak pencesenin Elmeğinden hırdaydı Yaşlı kalın çağında Oynap bir çağında Ağrıdı sırayla zor Ağrılaşın tarımba Tarımba, tarımba Görüşkünce sağınma Sağınma, sağınma Hoş beni tarımba. Yalnız kaldırsın Gülay Gülay canında düşsün Seylay Gülü canından uzak dengesi var Cal calın devırdaydır Yaşlık canı çağında Oynap gülü calında Ağrını sırayla çok Ağrılaşın tarımba 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 Görüşkünce sağınma 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 Hoş beni tarımba. Уркаш ата конушунда ачылып жаткан Ал Исмайыл Хаят социалдык шаарчасынын ачылуу аземин ачык деп жарыялайм. Мамлекетибизде өнүгүү өсүү болуп, элдердин арасында ынтымак, тынчтык болуп, ар дайым ушул мамлекетибиз алдыга жыла берсин. Дагы бир жолу урматтуу туугандар, бүгүнкү ушул майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктаймын. Эмесе азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укук өкүлү Улан Эшеновичке беремин. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышчылары, урматтуу коноктор, урматтуу Ахмат Хаят мырза, урматтуу Абдылкарим Махамад Али. Мына бүгүн жакшы күн, ар бир жаран кыялданат экен, үстүмдө үйүм болсо экен, астымда атым болсо деп. Мына бүгүн ушул бир топ жарандарыбыздын ушул кыялы, үмүтү орундалып, жаңы турак жай болгону турат. Мына ушундай көйгөйлөрү четүү максатында дагы урматтуу президентибиз
Садык Нуркожаевич өзүнүн буйругу менен мамлекеттик ипотекалык компанияны уюштуруп, ошол компанияга жеңилдетилген негизде биздин жарандар үйлүү болсун деп республика боюнча ошонун ичинде биздин көл жергесинде дагы ушундай иштер башталды. Мисалга алсак, Каракол шаарында эле жазында 3000 адамга ылайык ташылган 69 блоктон турган үйлөр салынып баштады мына 30 гектар жерге. Ошол жазында башталган үйдүн 10-ун Кудай буйрса жылдын аягына чейин бүтүрүп беребиз деп атат. Жайдын ортосунда Чолпон Ата шаарында башталды. Мынакей ушундай мамлекеттик ипотекалык компаниянын жардамы менен жеңилдетилген шартта ар бир үй жок, жери жок жараныбыз үйлүү болууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргыз Республикасы Ысык Көл областы Төп району ыраазычылык кат. Төп районунун аярлуу катмарын турак жай менен камсыздоодо колдоо көрсөткөндүгүңүз үчүн Төп райондук мамлекеттик администрациясы терең ыраазычылык билдирет. Сизге жана сиз жетектеген уюмга иштериңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук, бакубат турмуш каалайм. Районубуздун социалдык экономикалык өнүгүшүнө мындан ары да көмөк көрсөтүүңүзгө ишенебиз. Урматтоо менен Төп райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Адиев Каныбек Маматбекович. Урматтуу Ахмат Хусейн Хаят мырза. Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, урматтуу Уланбек Эсенович, урматтуу Каныбек Маматович, урматтуу Асанабил коомдук фондунун өкүлдөрү, ушул социалдык шаарчаны курууга жардам берген демилгечилер, демөөрчүлөр жана бүгүнкү иш чаранын болуп жатышына себепкер болгон ушул жерде отурган адамдардын баары сиздердин бүгүнкү социалдык шаарчанын ачылышы менен куттуктайм. Ушул ордоңуздарга кут ордосун. والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштайм жана пайгамбарыбызга салам салаваттар болгондон кийин исламдагы саламдашуу болгон ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп учурашмакчымын. في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة المباركة نحن نحتفل اليوم في افتتاح قرية ليس مثل القرى الأخرى. Мына бүгүн азыркы учурдагы берекелүү убакытта биз бир өзгөчө бир шаарчаны ачып отурабыз. قرية تضم هذه القرية أبنائنا من أهل المنطقة. أبنائنا من هذه المنطقة ونحن نشعر بها بسعادة غامرة لافتتاح هذه القرية. Мына бүгүнкү шоу ачылышта мен өзүм жана өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан ыраазычылык билдирип жана биз өтө чоң кубанычта отурабыз. وأسأل الله لمتبرع هذه القرية إسماعيل خياط أن يغفر له ويزيده في ميزان حسناته. Ушул айылдын демөөрчүсү болгон Исмаил Аль-Хайят агабызга жаратканыбыз ден соолук берсин, мал мүлкүнө береке берсин. وقد نفذ وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. Хадисте келгендей, биз жетимдин башын саламакчыбыз. وفي هذه المناسبة أحب أن أشكر جميع من ساهم في تسهيل هذه العمل وفي مقدمتهم محافظة ولاية أسكيو وكذلك سعادة حاكم مدينة توب على ما قدموه من المساعدة في إنشاء هذه وتسهيل هذه القرية في إنشائها. Өзүмдүн атыман жана ушул бир туугандарымдын атынан ушул
шаарчанын түшүшүнө көптөн бери көп салымы болгон Ысык Көл областындагы президенттин өкүлү жана ошондой эле Түп районунун акими ушул иштин жүрүшүнө, ушул шаарчанын салынышына, ушунун кандайдыр бир ишин бир жеңилдетүүгө болгон салымы үчүн силерге чоң ыраазычылык билдирмекчимин. على إنشاء هذه القرية. Жана ошондой эле ушул шаарчанын түшүшүнө себепкер болгон Астана Бил кайрымдуулук коомуна дагы чоң ыраазычылык билдирмекчимин. جعل الله جميع هذه الأعمال في ميزان حسناتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ушул кылган иштерибизди жаратканыбыз кыяматта көптөгөн эселеген соокторду берсин жана баарыңыздарга ыраазычылык билдирмек. السادة الأفاضل، السيد محافظ ولاية إسيكول السيد أولان شينوفيتش، السيد كانيبيك مامتويتش حاكم منطقة توب، الضيف الكريم السيد أحمد خياط، حياكم الله جميعا. السادة الحضور الكرام، أهالينا هنا في هذه القرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мейримдүү жана ырайымдуу жараткан Алла Таала менен баштамакчымын. Урматтуу Улан Ишенович, урматтуу Каныбек Маматбекович жана жалпы келген коноктор жана урматтуу биздин өзгөчө коногубуз Ахмат Хаят мырза, кош келипсиздер. Бүгүнкү бир майрамдык иш-чараңыздар менен куттуктайм. نتقدم بالتهنئة لأنفسكم ولكم جميعا ولأهلنا المستفيدين بهذه القرية ولجميع أهالي هذه المنطقة. نتقدم لأنفسنا ولكم جميعا بالتهنئة على افتتاح هذه القرية، قرية آل إسماعيل خياط في منطقة توب بمحافظة إسيكول بجمهورية كرغيزستان. Өзүмдүн атыман жана силердин атыңыздардан ушу бүгүнкү жаңы заманбап үйдүн ээлерине куттуктамакчымын. هذه القرية التي تحوي 30 بيتا ليستفيد منها 30 أسرة ذات احتياج، وتحوي مسجدا وتحوي مستوصف للعلاج وتحوي ملعبا وتحوي مكان للعب الأطفال أيضا، ونحن سعداء بهذا الأمر والحمد لله. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бүгүнкү күндө 30 үй курулуп отурат. Тактап айтканда 15 үй эки тарабынан жана ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана мечит. ونحن نتقدم للمتبرعين الكرام آل خياط، جزاهم الله عنا كل خير، تقبل الله منهم، جعل الله عز وجل هذا المشروع المبارك الكبير في موازين حسناتهم جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمتوفى أخونا الفاضل إسماعيل خياط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناته، وأن يتقبل هذا العمل على روحه الطاهرة، وأن يرفع له به الدرجات، وأن يجعله في عليين. ونخص بالشكر أخانا الكريم الفاضل سعادة المهندس أحمد خياط على جهده وعلى استجابته لهذا الأمر، وأنه وافق على إنشاء هذه القرية ليستفيد بها أهلنا في منطقة توب هنا حتى يعم الخير على أهل المنطقة. Өзүмдүн атыман жана ошо мен иштеген уюмдун атынан ошол бүгүнкү ачылып жаткан шаарчанын демөөрчүсү болгон Исмаил Хаят көз өтүп кеткен агабызга ыраазычылык билдирмекчимин. Мен ишенем, ошол кылган биздин жакшылыгыбыз, анын бир туугандары кылган Ахмат Хаят мырза кылган жакшылыктары кыяматта эселеп ага сооп жазылмакчы. ونتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الكرغيزية وللإدارات المحلية الذين يسهلون لنا ويساعدوننا ويتعاونون معنا ويسهلون لنا الإجراءات حتى تقوم المؤسسة بعملها على أكمل وجه لخدمة أهلنا في جمهورية كرغيزستان. Жана ошондой эле өзгөчө ыраазычылык ушу жергиликтүү бийликке, себеп дегенде ушундай сиздер бүгүнкү көрүп турган чырайлуу шаарчанын чыгышына себепкер болгон ушу жергиликтүү бийликтин жардамына, кызматкерлердин, айыл өкмөттөрүнө баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирмекчимин. نشكر أخونا الفاضل السيد كانيبيك حاكم توب، كان له جهد كبير معنا. أنا أقول هذا لسيادة المحافظ حتى يعرف والأهالي تعرف أيضا، كان له جهد كبير معنا بداية من يعني أنه تقدم لنا بالطلب وتمت الموافقة عليه، وكان دائما متواصل معنا ودائما يتعاون معنا ويسهل لنا الإجراءات. شكرا لكم سيد كانيبيك. Жана өзгөчө ыраазычылык Каныбек Маматбековичке, ушу Түп районунун акими, себеп дегенде ушул баса белгилеп айтып коюш керек. Азыркы учурда ушу президенттин өкүлүнүн алдында айтып баса белгилеп кетмекчимин.
Каныбек Маматбековичтин күжүрмөн аракетинин артында ушундай бир чоң шаарча түшүп отурат. Себеп дегенде ушу өзү келип кайрылып жана ушу өзү шаарчанын кандайдыр кемчилиги болсо ушу өзү мойнуна алып бүгүнкү күндө бүт көрүп алдыбызда отурат. نشكر أيضا أخونا الأولوكموتو أخونا عبد الرخات عبد بيكوفيتش، كان أيضا يتعاون معنا في بعض الأعمال في بعض الأمور وكان يساعدنا دائما. شكرا له، شكرا جزيلا. Жана ошондой эле Түп районунун Түп айыл өкмөтүнүн жетекчиси Абдырахат байкеге дагы чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Себеп дегенде өзү күн түн дебей ушул жакта өзү карап, өзү жүрүп, ушул жактын кыйынчылыгын жерден алып бүгүнкү күндө бүтүрүп берди. كما نشكر شكر خاص وشكر كبير لأخونا الفاضل كنجيبيك أوسكونبافيتش الذي كان دائما موجود في المشروع، وكان دائما يعني يساعد، وكان دائما يتابع ويفعل كنترول على العمل، وكان دائما متواصل معنا. قدم جهدا كبيرا في هذا المشروع. شكرا له، شكرا جزيلا. Жекече ыраазычылык ушу Кенжебек абабызга чоң ыраазычылык билдирмекчибиз. Себеп дегенде ушул киши өзүнүн убактысын аябай, ден соолугунун кетишине карабай ушул жакта күнү түнү иштеп, мына элдин кызматында жүрөт. Алла разы болсун сизге Кенжебек баба. أخونا المقاول اسمه أيضا نشكر أخونا الشركة التي نفذت المشروع، أخونا طلقن المقاول، نشكره شكرا جزيلا على جهده معنا. وأشكر جميع الموظفين والعاملين معنا في مؤسسة السنابل الذين قدموا جهدا كبيرا لتنفيذ هذا المشروع. Жана ошондой эле ыраазычылык билдирем Толкон абага ушул проектинин прорабы десек болот. Жана ошондой эле Астанабил коомдук кайрымдуулук уюмунун кызматкерлерине да ушул ишти акырына жеткиришине чоң себепкер болгон ыраазычылык билдирмекчимин. طبعا نشكر عادلة بريوتشيك، هو نفسه الذي كان موجود وكان يتابع العمل يعني. Жана мага да ыраазычылык айтып атат, биз ушу бир жумадан бери ушул жакта жүрөбүз. Рахмат. ومؤسسة السنابل الحمد لله رب العالمين تهتم بتنفيذ المشاريع التي تسهم في تطوير المجتمع ومساعدة أهلنا وأبناء هذا المجتمع الفاضل الكريم بالتعاون مع الدولة. فقد أقامت المؤسسة العديد من المستشفيات والعديد من المستوصفات والعديد من المدارس والعديد من مشروعات المياه والعديد من الخدمات التي تساعد أهلنا وإخواننا، وهكذا دائما. هذا تقدمه المؤسسة منذ 20 عاما في كرغستان. Астанабил кайрымдуулук коомдук фонду Кыргызстандын социалдык абалын, социалдык жактан жакшыртуу жаатында өтө көп бир чоң кызмат аткарып келет. 20 жылдын аралыгында биз көптөгөн орто мектептерди, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун жана ошо таза суу сыяктуу долбоорлорду көптөрүн ишке ашырып келатабыз. ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل هذا، وإن شاء الله نحن مستمرين أيضا هنا في العمل لخدمة أهلنا في كرغستان. نتمنى الخير للجميع ونهنئ أهلنا جميعا مرة أخرى بهذه البيوت، ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم السعادة. شكر الرحمن. Жана бүгүнкү ошо үйлөрдүн ээлерин куттуктап кетмекчимин. Кудай буйрса баарыңыздар үй бүлөңүздөргө береке болсун, ден соолук болсун, ынтымак болсун. Кудай буйрса көп деген ушул жерден, ушул шаарчадан бир жакшы жаңылыктар болушуна Кудай эмес тилектейм. Көрсөңүздөр, ушул социалдык шаарчанын атынан ыраазычылык билдирип койсок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve akabatul muttaqin ve salatu ve selamu hayri hal Muhammed ve alihi ashabika ecmain. Allah Teala'ga maqtovlar jana şükürler bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bolsun. Assalamu alaikum. Hurmatlı Ahmet Hayat Mirza. Kırgızstanımızdan Orta Aziyanın bir meti bolğan Issikkol oblastının Түп rayonunda Түп айылындағы Уркашата социалдык шаарчага кош келиңиз. Ошондой эле жашоочулардын атынан сизге ушундай баардык шарты менен түзүп берген, жакшынакай муктаждарга үйдү куруп, баардык шарты менен түзүп бергениңиз үчүн социалдык шаарчанын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул долбоорду ишке ашырган өзүмдүн досторум Астанабил кайрымдуулук компаниясы көп жылдан бери иштейт.
директор Абдулкарим, Мухаммад Абдулкарим мырзага ыраазычылык билдиребиz. Нидал устазга, ошондой эле анын кызматкерлери Сапар Адилет мырзаларга жана башкаларга ыраазычылык билдиребиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Adilet. Sürat kaç kilo? Sürat ha. هو جاي من قلبك يلا ثانية واحدة يمينك مجاز يلا بسم الله اللهم صل على محمد Edekiler bölümü tanıştırasınlar. Kaysı bölümüne ki? Ana bu детский ne bulaydı sana? Demal. Детский кабинет. Детский кабинет. Ну нормально. Жоқ, ол столға обязательно ол қойылыш керек та. Стол өте тұра месе үшін қалып та ошон үчүн. Қой тұрады, қолмен қойып. Biraz götürüp koptu. Bütün böyle жаңы аппаратта, негизи жаңы аппарат дегенде поверкадан өткөзөбүз, анан поверкадан өткөнүп колдонобуз. Бул жаңы кетти азыр. Жереңдеги 110-70 Поэтому азыр буга Bismillahirrahmanirrahim. Eğer ruhsat verseniz ben Abdülkerim Mırzaga kaç yazıp koyun aslında kaybettim. Bana bir karap. Туура айтасыз. 2021-жылы ошол Түп район аким болуп келгенден кийин эле ушу биз ушул ак түрдүү кайрымдуулук фонддор менен иштеп баштадык. Анан биринчи ушу Астаналык кайрымдуулук фондуна кат жазып, андан кийин ошол мен жашаган микрорайондо булардын офиси бар болчу. Анан кирип Абдülkerim Мырза менен мурунтан эле бири-бирибизди таанычыбыз, анан айтып жүрүп, ушул жерге тез эле маселе чечилип калды. Бирок ортодо баягы подрядчиктердин бир туура эмес тандалып калганына байланыштуу бир аз кармалып калды. Анан быйылкы жылы кайрадан киришип, мына азыр биз баарын бүтүрүп пайдаланууга берилдик. 15 үй, 30 семья, бир ФАП, бир тиги мечит салынды. Эми келечекте азыр мен дагы сурандым, бир бала бакча менен реабилитациялык борборду куруп берүү боюнча булар эми катты жазыңыз, карап көрөлү дедим. Буйруса аны дагы салып беребиз да. Ишке ашып калчудай ооба. Эми өзү район боюнча 400дөн ашуун арыз түшкөн. Ошо 400дөн ашуун арызды баары айыл өкмөттөрдө 2 комиссия карады да. Биринчи айыл өкмөттөрүнүн комиссиясы карады, андан кийин биздин райондук комиссия каралды. Эми мен ачыгын айтканда мен буну убактымда болбоду, бирок мен сурандым Эрмакан Асан акынына да, мен орун басарман. Баарын жакшынакай кылып, ошол айыл өкмөттөр карагандан кийин дагы анан өзүңүз дагы бир сыра карап, мындай бир туура калыс карап, ошол бизге чындыгында муктаж жарандарыбызга чечип берүү боюнча мен өзүмдүн буйругумду бергенмин. Комиссия түзүлгөн. Мен ойлойм ошолордун негизинде биздин жарандарыбыз алды деп, эң муктаж жарандарыбыз. Бирок азыр келечекте дагы биз булар менен сүйлөшүп атабыз. Может, кандай бир дагы бир айыл өкмөткө ушундай социалдык шартчыларды куруу маселесин да азыр карап атабыз. Ошондо 400 адамдын арасынан ушул 30 үй бүлө тандалып алынды. 30 үй бүлөсү тандалып алынды да.
муктаждар. Муктаждык бизде чоң деп атасыздар. Дагы баягы списокто турган тактап айтканда бир статистикалык маалымат менен айтып кетсеңиз, дагы канча жаран бар ушундай муктаждык аярылуу катмардан? Мен айттым го, азыр 300дөн ашуун жаран бар. 300дөн ашуун жаран бар. Эми 400дөн ашуун жаран бизге арыз менен кайрылды. Эми ошонун баарын карап чыктык да бизчи. Бирок биз азыр бул жерге 15 жылга эле беребиз. Кийин райондук комиссиянын чечими негизинде дагы 5 жылга узартабыз да. Бул өмүр бою берилбейт. Ошону уккандан кийин бир топ жарандарыбыз бизди баягы арыздарын кайрадан алышты да. Ошону менен бир 300ге жакын азыр биздин жарандарыбыз ушу үйгө муктаж деп турабыз. Эми баардыгы баягы өмүр бою берилет экен деп көпчүлүгү арыз жазышкан. Бирок 15 жыл андан кийин эми бул эмне? Бул арабтардын эң бир бизге койгон ошол условия ультиматум болуп атат. Себеби баягы булар дагы бир аракет кылып, балдары чоңойгондон кийин балдар аракет кылып үй салып чыгып кетсин, ушундай болсун деген бир өздөрүнүн койгон шарттары болуп атат да. Бизде ал шартта да мүмкүнчүлүк берүү. Себеби андан кийин дагы эгер биз айыл өкмөттөргө квота берип коебуз, ошо квоталар боюнча айыл өкмөттөрдөн ошол ким айыл өкмөткө чыгып кетсе, ошол айыл өкмөткө гана берилет. Эгерде ошол айыл өкмөткө муктаж жарандар жок болсо, анда башка айыл өкмөткө өткөрөбүз да, ушундай. Бул шаарча ошондо бул түп айылынын балансында турган шаарча болуп калабы? Түп айылынын территориясында турат, балансында турбайт. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн жаранын өзү карайт. Биз эми ошентип жазабыз, ошондой айтабыз да. Себеби мына түп айыл өкмөтүнүн 11 жаранга берилди, Каркырага 7, калган айыл өкмөттөр 3төн 4төн берилди. Эми ар бир айыл өкмөттөр ошо өздөрүнүн жаранын жардам берип караш керек. Эми бир эле ошо түп айыл өкмөтүнө жүктөп койбостончу. Себеби дегенде мына түп айылында деле өзүнүн ал жетиштүү аз камсыздоон үй бүлөлөрү, муктаж үй бүлөлөр көп. Ошондуктан баардык эле айыл өкмөттөргө биз өздөрүңөрдүн жараныңарды өзүңөр карагыла деген мындай тапшырмаларды беребиз. Бул жерден мектепке кетип аткан балдарга автобус жолусуна камсыздалабы? Автобус келип атат, кичи автобустар, ошо кичи автобустарды ушул жака жүргүзүп беребиз. Келгенден кийин, бирок аны дагы айтып коеюн, келгенден кийин.